2014 Кыргызстандын финансы министрлиги 90 жылдык даңктуу мааракесин белгилейт. Бул жылдар аралыгында министрлик тарыхта таасын из калтырган даңгыр жолду басып өттү. Алсак Кара-Кыргыз автономиялык облусунун борбору Пишпек шаарында жайгашкан. Бар болгону 135 адам эмгектенген облустук финансы бөлүмүнүн чыйыр жолу башталып, бүгүнкү күндө республикада курамында 1000ден ашык кызматкерлер эмгектенген ири мамлекеттик органга айланды. Главной целью создания и функционирования Министерства финансов как органа государственного управления всегда являлось и является и по настоящий момент эффективное управление государственными финансами. Финансовый отдел впервые был создан в нашей стране в 1924 году, когда еще образовали только автономная область была, Кыргызская автономная область. И в то время уже перед финансовым отделом стояли задачи эффективного управления государственными финансами. Для этого нужно было создать хорошо структурированную, как по вертикали, так и по горизонтали, систему Министерства финансов. Цель была достигнута, такой орган был создан, который успешно функционировал и продолжает функционировать до настоящего времени. Финансы системасынын өнүгүү калыптануу тарыхы Кыргыз элинин дегеле бүтүндөй Кыргыз мамлекетинин калыптануу тарыхындагы негизги этаптары менен тыгыз байланыштуу. 1918 жылы Кыргызстанда Совет бийлиги орногон. Советтик жаш мамлекеттин түптөлүшүнө каражат талап кылынып, алгачкы күндөрдөн баштап эле борбордук жана региондук финансы башкармалыгын ачуу жөнүндө маселе коюлган. 1924 жылдын октябрында РСФСРдин Кыргыз автономиялуу облусу түзүлүп, революциячыл комитеттин номер 5 токтомунун негизинде облустук финансы бөлүмү уюшулган. Кыргызстандагы алгачкы финансы бөлүмүнүн башчылыгына Филипп Михайлович Сокуренко дайындалып, ал 1926 жылга чейин иштеген. Пишпек, Каракол жана Нарын райондору түздөн-түз областтык финансы бөлүмүнө баш ийдирилген. Алгачкы финансы бөлүмүндө жалпы сметалык касса, валюта, киреше чыгаша касса, салык киреше, контролдоо бухгалтерия, жергиликтүү финансы жана салык бөлүмдөрү болгон. Анда ар улуттан турган 135 адам эмгектенген. Алардын 16сы бухгалтер, 25 салык жыйноочу, 18 кассир, 21 адам мамлекеттик фининспектор болгон. Алардын 14 аял кызматкерлер, негизги катарды эркектер түзгөн. 1926 жылдын февраль айынан тартып, областык каржы бөлүмүн Федор Урюпин жетектей баштаган. Чындыгында бул орун Кыргыз АССРнын финансы боюнча эл комиссарынын кызматынын ордуна тете эле. Совет мамлекетинин бюджеттик саясаты Кыргызстандын өндүрүшү, айыл чарбасы, маданияты менен билим берүүсү жана саламаттыкты сактоо тармактарынын өнүгүшүндө негизги ролду ойноду. Мисалы 1925-26 жылдары СССРдин бюджетинен Кыргызстанга 2 миллион 430 миң рубль бөлүнгөн. Тагыраак айтканда республиканын кирешесинин 37%-ын түзгөн. Биринчи 5 жылдыктар аралыгында финансы тармагынын башында эл комиссарлары Мамбеталы Булатов, Борис Уваров, Михаил Равинский, Алексей Устюжанинов турган. С течением времени те задачи, которые ставились для достижения основной цели, они менялись. Например, в период Великой Отечественной войны основной целью было обеспечить полноту сбора налогов, полноту поступления доходов в бюджет, потому что в то время существовал девиз, как вы помните, «Все для фронта, все для победы». И поэтому нужно было основную массу всех собираемых доходов в стране направить именно в отрасль обороны, для защиты нашего Отечества и для победы в Великой войне. Союздук бюджет өндүрүштү, айыл чарба секторун, транспортты каржылады. 1943 жылдан тартып, республика бюджетке акча түшүрө баштаган. Бул мезгилде ишканалар иштеп, эл чарбасында кыймыл бар эле. 1945 жылы республиканын бюджетинин көлөмү 1941 жылга караганда 5 миллион рубльге өскөн. Салыктар жана жыйымдар 4,6 миллионго көбөйүп, 1940 жылга караганда 5 эсеге жогорулаган.
улуу атамекендик согуш жылдарында жана согуштан кийинки мезгилде республиканын финансы тармагын Петр Муратов, Мукаш Жаркынбаев жетектеген. 1948-1955 жылдары Гафар Кошмуратов, 1955-1960 жылдар аралыгында Акматбек Сүйүнбаев жетектеп турган. Ар бир жетекчи республиканын экономикалык социалдык өнүгүшүнө өз салымдарын кошушкан. 1960-1985 жылдар аралыгында 25 жыл республиканын финансы министрлигин Али Аскар Токтоналиев жетектеген. Кыргыз СССРнин 1964-65 жылдардагы мамлекеттик бюджети тууралуу доклад менен финансы министри Жолдош Токтоналиев чыгып сүйлөдү. В докладе развернута убедительная программа. Бул жылдар өлкөнүн экономикасынын калыптануу мезгили эле. Али Аскар Токтоналиев кесипкөй финансист жана мыкты инсан болгон. Экономика жана финансы тармагынын келечегин көрө билген бул адам тармакка улуттук кадрларды тартып, бүтүндөй бир билимдүү муунду тарбиялап өстүргөн тарыхый инсан. Докладта биздин республикадагы калктын жашоо турмушунун материалдык жана маданияттык деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу программасы ишенгидей жайылтылганы белгиленген. Али Аскар Токтоналиев финансы министри болуп турган чейрек кылым ичинде мамлекеттин бюджети 410 миллион рубльден 2 миллиард 254 миллион рубльге чейин. Тагыраак айтканда 5,4 эсе. Жүгүртүүдөгү каражат 3,9 эсе. Мамлекеттик ишканалар менен мекемелердин кирешесинен түшкөн төлөм 9,2 эсеге көбөйгөн. 25 жыл ичинде чыгаша көлөмү 405 миллион рубльден 2 миллиард 127 миллион рубльге жеткен. Анын ичинде калкты социалдык камсыздандыруу үчүн коротулган каражат 10 эсеге, социалдык маданий чөйрөгө, илим менен билимге 6 эсе, саламаттык сактоо, дене тарбия жана спортко 5 эсеге өскөн. Али Аскар Токтоналиевдин эмгеги жогору бааланып, 1994 жылы Кыргыз өкмөтү тарабынан анын ысымын түбөлүккө калтыруу максатында Борбор калаабыздын чоң көчөсүнө жана Бишкектеги финансы-экономикалык техникумуна ысымы ыйгарылды. 1986-1991 жылдары финансы министрлигин Керимжан Кунакунов жетектеди. 1986 жылы июндан баштап министр болдум. Негизинен мен өзү финансистмин. Баштан баштап техникумду бүтүп, Ленинградтан институт бүтүп, анан финанс системада көп жыл иштеген. Анан ошол как раз 86 жылда биздин финансый система гүлдөп турган кезеги, акчабыз бар. Анан көбүнчө эми өкмөт жетпегенин союз ал кезектеги союздан алып турчубуз. Анан негизинен эми өзүбүздүн ар бир мындай тармактарыбыз күчтүү болчу да. Айыл чарба деле, завод, фабрикалар баарынан налог чогултчубуз. Анда система ушундай болчу. Министерство финансыда бүтүн налоговый инспекция отделы бар болчу. Ошол баары чогулуп келип, где-то 110-115 кишинин тегерегинде иштешчү. 91 жылы 31 августта билесиңер декларация жогорку кеңеште кабыл алып, эгемендүү мамлекет болуп өзүбүзчө бөлүнүп калдык. Москва уже эч нерсе жылдырбай калды. Кыргыз Республикасы эгемендикке ээ болгондон тарта, финансы министрлигинин алдында эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы финансы системасын түзүү милдети турду. Биринчиден, бюджеттик каржылоо принциптерин аныктоо. Экинчиден, өздүк бюджеттик көз карандысыздыкты түзүү. Бул өлкө үчүн өтө оор жылдар эле. Союздук башкаруудагы көптөгөн ишканалар токтоп калган. Өндүрүш кыймылсыз акыбалда болгон. Агрардык сектордагы көйгөйлөр көбөйө берди. 1992 жылы инфляция өсүп, буга дагы тамак-аш жана эл керектөөчү товарлардын дефицити кошулган. Это были
92 год. Начало, когда Кыргызстан становился на самостоятельные рельсы. Ситуация была очень сложная. Это распад Союза, всех хозяйственных связей, естественно, и финансовых связей. Торговля встала, поставки между предприятиями остановились. Полный развал промышленного, аграрного и других секторов. Естественно, Минфин должен был обеспечивать финансирование, прежде всего формировать бюджет. Но в этих условиях стало очень сложно формировать бюджет. Нужны были реформы. И мы стали разрабатывать программы структурных и системных реформ. Но прежде всего нужно было стабилизировать макроэкономическую ситуацию. Инфляция зашкаливала, наш рубль обесценился, цены выросли. И в этих условиях бюджет не мог удовлетворить требования народного хозяйства. В наше время, когда была задолженность большая по защищенным статьям, это зарплата, пособие, там, питание, медикаменты, мы ввели постатейное финансирование. Постатейно. Это в то время оно было очень важно. Да. Мы разработали программу стабилизации и на первый план поставили внутри уже Минфина это сохранить опытные кадры и в то же время привлечь кадры с рыночным мышлением. И мы с этой задачей справились. Мы сохранили многих работников, которые имели колоссальный опыт работы в системе плановой экономики, и в то же время привели молодых людей, которые впоследствии возглавляли даже это министерство. Основной целью, опять же, Министерства финансов оставалось эффективное управление финансами, но задачи ставились уже несколько иные. Нужно было интегрироваться в международную финансовую систему, нужно было выйти на те стандарты, которые применяются во всем мире, и поэтому в Министерстве финансов закипела бурная работа. Внедрялись международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой отчетности. Мы ускоренными темпами пытались интегрироваться в международную финансовую систему. Бул система калыптангыча мамлекеттик финансыны башкаруу боюнча реформаларды ишке ашырууда Финансы министрлигине 1991 жылдан төмөнкү министрлер жетекчилик кылган. Алар Камчыбек Шакиров, Кемелбек Нанаев, Таалайбек Койчуманов, Султан Медеров, Темирбек Акматалиев, Болот Абилдаев, Акылбек Жапаров, Тажиккан Калимбетова, Марат Султанов, Темир Сариев, Чоробек Имашев, жана Мерис Мамеджанов. 20 жылдык тарыхыбыздын ичинде эң негизги жетишкендигибиз бул биринчиден биз бюджеттик мамилелерди дүйнөлүк тажрыйбага мындай жакындаттык. Ал жерде эң мындай негизги жетишкендик бул эки деңгээлдик бюджетке өткөндүгүбүздү белгилеп, биз бардыгында муну башка мамлекеттерге дагы мындай өзүбүздүн сыймыгыбыз менен айтабыз. Финанс министринин тарабынан, өкмөт тарабынан бюджеттик кодекс даярдалып атат. Ушу бюджеттик кодекста эң негизги тармак болуп бюджеттик алак мамилелер болуп эсептелет. Бул бюджеттик кодексте биз дүйнөлүк эң мыкты тажрыйбаларды алып туруп ошол жерде камтып атабыз. Ошо жергиликтүү бюджеттерди өнүктүрүш үчүн. 2 жыл мурун жакшы мыйзам кабыл алынды. Мына жергиликтүү бюджеттерге өзүнчө мындай фонд түзүлсүн деп туруп, ошо жергиликтүү бюджеттин аймагында эгер бир кен казган бир мекеме болсо, ошолор өзүнүн каражатынан жергиликтүү бюджетке да калтырыш керек деген. Ушундай кадамдар өкмөт тарабынан, финанс министри тарабынан жасалып атат. Мына бюджеттик кодекс кудай буюрса иштеп калса, ошол жерде жалпы мамилелер, жалпы бюджеттик процесс, жалпы мына тышкы карыздар боюнча бүгүнкү күндө бир 8-10 мыйзам иштеп болуп атса, ошо бюджет боюнча бардык ушул мыйзамдар барып бюджеттин кодексте камтылат. Эгер ар бир жаран
бюджет жөнүндө билгиси болсо, ошо бюджеттин көзү ачык, ошол жерде баардык маселе жазылган болот. 1994 жылдын башында Өкмөт Финансы министрлигинин жана эл аралык валюта фондусунун сунуштамаларына ылайык мамлекеттин бюджеттик саясатын жакшыртуу, кирешелер жана чыгашаларды натыйжалуу башкаруу, мамлекеттик структураны каржылоонун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Финансы министрлигинде борбордук казыналыкты түзгөн. В 1994 году образовалось казначейство. Это система как раз-таки обслуживания и исполнения государственного бюджета. В первоначальном варианте РОКи, это, то есть региональное казначейство, в количестве 59 регионов были оснащены необходимым оборудованием и учетной политикой, которая соответствовала международным стандартам. Реформы, начатые в системе казначейства, сопровождались переменами в части ее модернизации и автоматизации. На сегодняшний день мы имеем казначейство полностью автоматизированное, полностью модернизированное. Но реформы до сих пор продолжаются, потому что обновление и новые технологии, IT-технологии дают новые возможности в развитии. Что изменилось для простого населения? Что можно сказать? Что на сегодняшний день любой расход, вплоть до одного тейна, можно проследить до его пункта назначения, до его потребителя. Также и поступления со стороны налогоплательщиков, которые поступают и аккумулируются на счетах казначейства, это консолидированный фонд. Тем самым мы добились самого главного – это прозрачности и своевременности. Сегодня любой гражданин Кыргызстана, имеющий доступ к интернету, может увидеть, какой объем финансовых средств в части поступлений находится на счету и какие средства выделяются на финансирование, вплоть в разрезе даже айлөкмөтов. — 1991 жылдан баштап Кыргызстанда бюджет аралык мамилелер системасында бир нече жолу реформа жүргүзүлгөн. 91 жылы бизде 4 баскычтуу бюджет болгон. Анткени республика, область, райондук бюджет, анан шаардык айлык бюджеттер болуп. Жергиликтүү бюджеттерге областтык, райондук, шаардык жана айлык бюджеттер а кезде жок болчу да. Анан биз 2007 жылы ошолордун баарын кыскартып 2 тепкичтүү бюджетке өткөнбүз. Эми бизде азыр 484 жергиликтүү бюджеттер бар. 484 жергиликтүү бюджет негизинен 31 шаардан 453 айлык аймактын бюджетинен турат да. Анан бири республикалык бюджеттен. Финансы министрлигине караган жергиликтүү бөлүмдөр бизде 40 райондо толугу менен бар. Ошондой эле шаарлардын жанагы республикалык деңгээлдеги шаарлар менен областтык деңгээлдеги шаарлар, анан райондук деңгээлдеги шаарлардан экөө кошулган да. Ошондо 66дай жергиликтүү финансы министрлигине караган бөлүмдөр бар. Алардын негизги максаты биз менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы көпүрө катары. Артыкчылыктуу тармактардын өнүгүшү үчүн Кыргызстанга тышкы жана ички инвестициялык булактарды тартуу зарыл. Экономиканын маанилүү жаатын каржылоодо мамлекеттик инвестициялар программасы чоң ролду ойнойт. Өлкөбүзгө масштабтуу жардамдар жана кредиттер эл аралык финансы уюмдарынан жана өнүккөн өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан көрсөтүлүп келет. Кыргызстандын эки тараптуу жана көп тараптуу ири донорлору Азия өнүктүрүү банкы, Дүйнөлүк банк, эл аралык валюталык фонд, Ислам өнүктүрүү банкы, Европалык реконструкция жана өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, Абу-Даби өнүктүрүү фонду, Россия, Япония, Германия, Кытай, АКШ, Түркия, Түштүк Корея, Сауд Аравиясы, Франция сыяктуу бир катар өнөктөш өлкөлөр. Донорлар тарабынан көрсөтүлгөн жардамдар жана кредиттер өлкөдөгү экономиканын билим берүүнүн, саламаттыкты сактоо, транспорт инфраструктура, айыл чарба, энергетика тармактарындагы ар кыл ири долбоорлорду ишке ашыруунун негизги өзөгүн түздү. Финансы министрлиги кредитор өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аркылуу өлкөнүн тышкы карызын кыскартуу боюнча активдүү иш алып барууда. Кыргызстандын 2017 жылга чейинки улуттук өнүгүү стратегиясынын алкагында мамлекеттик чыгымдарды оптималдаштыруу багытындагы негизги кадам багыттуу программалык бюджеттөөнү этабы менен киргизүү. Анын максаты бюджеттин чыгымын социалдык экономикалык натыйжалуулугун жогорулатуу,
жыйынтык берүүгө багыттоо. Программалык бюджеттештөөгө өтүүгө кызыктар министрлик ведомстволордун саны жыл санап өсүүдө. Министрлик бюджеттин ачыктыгын камсыз кылуу максатында бир канча порталды бириктирген 3W Чекит өкмөт Чекит KG сайтын ишке киргизген. Андагы мамлекеттик сатып алуулардын интернет порталы 2012 жылдан баштап иштейт. Ал биринчи кезекте бул системадагы коррупциялык схемаларды жоюу үчүн жана камсыз кылуучулардын ортосундагы атаандаштыкты жогорулатуу максатында түзүлгөн. Мындан тышкары министрлик эл аралык талаптарга жооп берген Кыргызстандагы ички аудит, бухгалтердик эсеп системасын түзүүгө жетишти. Жүрөк кан тамыр системасы сыяктуу финансы системасы өлкөбүздүн маанилүү күрөө тамыры. Ансыз бир да тармактын натыйжалуу иштешин элестетүү кыйын. Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги мамлекеттик финансыны башкаруу жаатындагы мамлекеттик саясатты, салык салуу бөлүгүндө фискалдык саясатты, ошондой эле ички аудит жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча функцияларды камсыз кылуучу аткаруу бийлигинин борбордук мамлекеттик органы болуп саналат. Учурда министрликтин системасында борбордук аппарат, министрликке караштуу мекемелер жана аймактык органдарын кошуп эсептегенде жалпысынан 1085 кызматкер эмгектенет. Башкаруу системасы 5 чоң блоктон турат. Бюджеттик саясат блогун министрдин орун басары Таалай Таткулов жетектейт. Блоктун басымдуу иш багыты бюджеттин киреше бөлүгүн пландоого жана жакшыртууга багытталган. Бул блоктогу бюджеттик саясат башкармалыгы бюджет боюнча маалыматтарды тармактык башкармалыктардан чогултуп, алгач орточо мөөнөттүү бюджет болжолун, кийин республикалык бюджеттин долбоорун, финансылык план, жарандык бюджет жана башка негизги бюджеттик документтерди даярдайт. Ал эми мамлекеттик кирешелерди болжолдоо башкармалыгы өлкөбүздүн негизги киреше булактарын талдап, кейшелүү мекемелерден алынган цифралардын негизинде бюджеттин киреше бөлүгүн болжолдойт. Салык саясаты башкармалыгы болсо, салык саясатын жакшыртуу боюнча укуктук жана ченемдик актыларды иштеп чыгат. Ошондой эле бул блокко макроэкономикалык талдоо жана мамлекеттик программаларга мониторинг жүргүзүү башкармалыгы, капиталдык салымдарды пландоо бөлүмү карайт. Бюджетти пландоо жана мониторинг блогун министрдин орун басары Арзыбек Кожошев жетектейт. Блоктун басымдуу иш багыты бюджеттин чыгаша бөлүгүн туура пландоо, чыгымдарды оптималдаштыруу болуп саналат. Блокко төмөнкү башкармалыктар карайт. Жергиликтүү бюджеттерди пландоо жана мониторинг башкармалыгы министрликтин аймактагы финансы органдары менен биргеликте жергиликтүү бюджеттерди пландайт жана анын аткарылышына талдоо жүргүзөт. Социалдык чөйрөнүн чыгымдарын пландоо башкармалыгы билим берүү, илим, маданият, саламаттыкты сактоо тармактарынын чыгымдарын пландайт жана социалдык төлөмдөр боюнча эсептерди жүргүзөт. Экономика тармактарынын чыгымдарын пландоо башкармалыгы айыл чарба, жаратылышты коргоо, өзгөчө кырдаалдар, жылуулук, транспорт жана байланыш, туризм тармактарынын чыгымдарын пландайт. Ошондой эле бул блокко мамлекеттик сектордун чыгымдарын пландоо башкармалыгы дем берүүчү гранттар бөлүмү жана аймактык финансы бөлүмдөрү карайт. Тышкы жардам жана карызды тейлөөнү координациялоо блогун министрдин орун басары Мирланбек Байгончоков жетектейт. Блоктогу мамлекеттик инвестициялар жана техникалык жардам башкармалыгы эл аралык кызматташуу, каржылоо боюнча макулдашуулар, мамлекеттик инвестициялык программалар боюнча иш алып барат. Ал эми мамлекеттик карыз башкармалыгы мамлекеттик карызды жана активдерди башкаруу, анын статистикасын жүргүзүү жана карызды тейлөө боюнча иш жүргүзөт. Административдик блокту статскатчы Зуура Баяманова жетектейт. Блокко укуктук колдоо башкармалыгы, персонал менен иштөө бөлүмү, коомчулук менен байланышуу сектору, финансылык пландоо бөлүмү, иш кагаздарын жүгүртүү жана электрондук документ алмашуу бөлүмү, информациялык технологиялар жана модернизациялоо башкармалыгы, уюштуруу административдик камсыздоо бөлүмү, мамлекеттик тил жана котормо бөлүмү карайт. Ошондой эле административдик блокко мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкармалык жана окуу борбору кирет. Министрликтин окуу борбору өлкөнүн финансы системасындагы кызматкерлердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу максатын көздөйт. Окуу борбору министрликтин топ менеджерлери, жогорку окуу жайлардын адистери жана эл аралык консультанттар менен кызматташат.
Бюджеттин аткарылышы казыначылык блокту министрдин орун басары, Борбордук казынанын директору Алмазбек Бакитаев жетектейт. Бул түзүмдө 7 бөлүм бар. Алар казыналык жол жоболордун методологиясы, мамлекеттик кирешелер эсеби, чыгашалар эсеби, банктык тейлөө, отчеттордун консолидациясы, бюджеттик ассигнованиялердин эсеби жана каттоо, накталай акча жана контракттар маалыматын болжолдоо. Сейчас мы занимаемся Министрге түздөн-түз баш ийген башкармалыктар төмөнкүлөр. Биринчиси ички аудит жана коррупцияны алдын алуу башкармалыгы. Экинчиси ички аудит жана бухгалтердик эсеп методологиясы башкармалыгы. Министрликке караштуу мекемелерден бюджеттик саясат блогуна караштуу экономиканы өнүктүрүү мамлекеттик фонду, бюджеттик суудалар, чет өлкөлүк кредиттер жана башка кредиттер боюнча мамлекеттик карыз каражаттарды эсепке алууга, талдоого жана кайтарып берүүнү камсыз кылууга өзгөчө укуктуу Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин ведомстволук мекемеси болуп саналат. Фондду Канат Мадумаров жетектейт. Ал эми баалуу металлдар департаменти баалуу металлдарды жана асыл таштарды жана алардан жасалган буюмдарды өндүрүү, пайдалануу, жүгүртүү эсебин жүргүзүү жана сактоо чөйрөсүндө функцияларды ишке ашырат. Департаментти Молдобазар Эркебаев жетектейт. Финансы министрлигинин профсоюздук комитетин тажрыйбалуу кызматкер Гүлшат Нургалиева жетектейт. Комитет кызматкерлерге социалдык, консультациялык, укуктук жактан жардам көрсөтүп, бардык кызматкер менен тыгыз байланышта иштеп келет. Комитеттин демилгеси менен пайдалуу иш-чаралар өткөрүлүп турат жана кызматкерлердин ишке болгон кызыгуусун жогорулатуу боюнча идеялар ишке ашырылат. Министрликте иштин мүнөзү ар бир кызматкерден ден соолуктуу жана сергек жашоону талап кылат. Ошондуктан финансы министрлиги салттуу түрдө спорттук мелдештерди өткөрүп келет. Албетте, мындай иш-чаралар министрликтин кызматкеринин арасында сергек жашоого үндөө, достук мамиленин бекемдөөгө багытталган. Ага министрликтин борбордук аппаратынан, министрликке караштуу мекемелердин, аймактык органдарынын командалары катышат. Кыргызстандын финансы системасынын өнүгүүсүнүн келечеги кенен. 2013-2017 жылдардагы туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясында бюджеттик процесстерди өнүктүрүү бөлүгүндө мыйзамдарды жана ченемдик актыларды калыптандыруу, бюджеттик программаларды киргизүү, анын ичинде жергиликтүү деңгээлде бюджеттик процесстерди толугу менен автоматташтыруу каралган. Я хотела бы поздравить всех сотрудников системы Министерства финансов со значительным юбилеем финансовой системы, пожелать им благополучия, профессиональных успехов, здоровья и исполнения всех их намеченных целей. Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги мамлекеттик башкаруунун эң маанилүү органы. Ал ар бир кызматкерден кесиптик жоопкерчиликти талап кылат. Бул милдетти финансы кызматкерлери жакшы түшүнүшөт. Анткени мамлекеттик финансы элдин каражаты. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн негизги булагы болгон бул органдын иш-аракети Кыргызстандын бюджеттик системасынын туруктуулугун жана финансы коопсуздугун камсыз кылуу. Бул максатты ишке ашырууда финансы кызматкерлерине албан ийгиликтерди каалайбыз.